эл аралык мамилелерде мындай бир нече аныктоочу компоненти болот да. Бул прагматикалык, биз эмне алабыз деген. Экинчи бул идеологиялык. Бизде Казакстанда демократия болгону мен жеке оюмда пайдалуу. Казактар дагы эркин, адилет коомдо жашаш керек. Бул мындай идеологиялык жактан. Прагматикалык жактан кандай жашаса ошондой жашасын. Казакстанда тынччылык болсо, соода сатыгыбыз жүрүп турса, Казакстанда иштеген 100 000 кыргыз, 100 миңдеген кыргыздар жакшы акча таап Кыргызстанга жөнөтүп турса, бизге керек деген. Бул прагматикалык ой да. Россияда демократия барбы жокпу, эмне кыласың, Путин кандай башкарса ошондой башкарсын. Ошол жерде иштеген миллион кыргыз жакшы акча иштеп таап Кыргызстанга жөнөтүп турса, биздин товарларыбыз аякта сатылып турса деген бул прагматикалык биздин кызыкчылыгыбыз да. Анан ошол эки кызыкчылыкты мисалы ар дайым дал келе бербейт. Биз кайсынысын приоритет деп тандап алабыз, биз чечишибиз керек. Биздин саясат, тышкы саясат ушунда да. Анан идея деп, башка максат деп, анан кийин ал жакта бир аз дезорганизация болуп, экономикалык байланыштар, экономика начарласа, биздин товарлар, импорт товарлар кымбаттайт. Биздин товарлар экспорттолуп ал жакка аз өтүп калат, анткени алардын мүмкүнчүлүгү азаят да. Ошондуктан сырткы саясатта приоритети дейт. Биз кайсынысын тандап алышыбыз керек, мындай өзүбүз чечишибиз керек, чечишибиз керек деп эсептейм. Өзүбүз чечкенде эми буну жалпы коомчулук чечкени менен чечимди чыгарган адамдар бар да. Биздин көз карашыбызда кайсыл чечимге туура болот бизге? Муну президент менен парламент чечет. Мен айттым кайсыл чечим туура болот. Айттым жана Казак өкмөтү аскер күчүнө таянбастан реалдуу саясий реформаларга барыш керек. Чыр чатагы жок, тынчтык жолу менен. Ошондо алардын экономикасы да жабырланбайт, саясий стабилдүүлүк болот, биздин мамилелер дагы өсүп өнүгөт.